Жогорку кеңешке шайлоого үгүт иштерине болгон жараянда Азаттык партиясы өткөргөн Оштогу жолугушууда Ош шаарындагы студенттердин катышкандыгы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков кызматынан алынды. Бул тууралуу бир нече басылмалар жазып чыгышты. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы Муратбаев жана ошол эле факультеттин 3 окутуучусу кызматынан алынды. Билим берүү жана илим министри Болот Купешевке Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовго сөгүш жарыяланды. Бул маалыматты министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров 9 ноябрдын кечинде шайлоо процессинин ачыктыгын камсыздоо боюнча көрүлүп жаткан чараларга жана мамлекеттик кызматкерлердин ага кийлик ишпөөсүнө тийиштүү жасалган билдирүүсүндө белгиледи. Өкмөт башчы жалпы бюджеттик кызматкерлерге жана жетекчилерге кайрылып, алардын үгүт иштерине катышуусунун зарылчылыгы жоктугун айтты. Түз кызматтык милдеттериңиздерди аткарыңыздар. Сиздердин милдетиңиздер шайлоолорду өткөрүү үчүн шарттарды камсыздоо, жарандык позицияны шайлоо күнү добуш берүү аркылуу билдире аласыздар. Бүгүнкү күндө шайлоо процессине кийлик ишпеңиздер, деди. Ошол эле учурда социалдык тармактарда Ош мунун ректорунун иштен алынышы тууралуу түрдүү пикирлер айтылып, айрымдар ректордун кызматтан алынышын туура эмес дешсе, айрымдар бул чечими туура деп айтышууда. Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровдун шайлоону таза өткөрүү тууралуу жарлыгынын так аткарылышын министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын жетекчиси катары талап кылаарын билдирди. Буга чейин да шайлоо жараянына аралашканы үчүн Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов кызмат ордунан четтетилген, Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланган. Жогорку кеңешке шайлоого үгүт иштерине болгон жараянда Азаттык партиясы өткөргөн Оштогу жолугушууда Ош шаарындагы студенттердин катышкандыгы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков кызматынан алынды. Бул тууралуу бир нече басылмалар жазып чыгышты. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы Муратбаев жана ошол эле факультеттин 3 окутуучусу кызматынан алынды. Билим берүү жана илим министри Болот Купешевке Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовго сөгүш жарыяланды. Бул маалыматты министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров 9 ноябрдын кечинде шайлоо процессинин ачыктыгын камсыздоо боюнча көрүлүп жаткан чараларга жана мамлекеттик кызматкерлердин ага кийлик ишпөөсүнө тийиштүү жасалган билдирүүсүндө белгиледи. Өкмөт башчы жалпы бюджеттик кызматкерлерге жана жетекчилерге кайрылып, алардын үгүт иштерине катышуусунун зарылчылыгы жоктугун айтты. Түз кызматтык милдеттериңиздерди аткарыңыздар. Сиздердин милдетиңиздер шайлоолорду өткөрүү үчүн шарттарды камсыздоо, жарандык позицияны шайлоо күнү добуш берүү аркылуу билдире аласыздар. Бүгүнкү күндө шайлоо процессине кийлик ишпеңиздер, деди. Ошол эле учурда социалдык тармактарда Ош мунун ректорунун иштен алынышы тууралуу түрдүү пикирлер айтылып, айрымдар ректордун кызматтан алынышын туура эмес дешсе, айрымдар бул чечими туура деп айтышууда. Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровдун шайлоону таза өткөрүү тууралуу жарлыгынын так аткарылышын министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын жетекчиси катары талап кылаарын билдирди. Буга чейин да шайлоо жараянына аралашканы үчүн Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов кызмат ордунан четтетилген, Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланган.